Esinde erterek gelsen balam. Abıdıp жүріп албай. Тиги сыр колоп жатқан апаңдығы сарсана болуп. Коюңуз жата, каяка бармак элем. Кечки автобус менен эле кайра келебиз. Ой, жылы кийиндиң балам. Ой, жаған турат окшойт. Анткени бул бүткөн боюм бар ооруп атат. Сай сөөгүм сыздап жөн эле адам чыдагыс. Ой, жанай, кылып. Эме эрк балам, үйлөнүүнү да ойлонуш керек. Чоң апаң экөөбүз арыдык дегендей оорукчанда болуп калдык. Эми карыганда бизи бир чөбөрөлү кылып кубантпайсың. Эми нарсе житнискеп биз да бир кумарланалы. Кантип кубантпайын ата. Бирок азырынча көңүлүмө жаккан, баш кошот турган түгөйүн таап элек да. Койчой. Кантип? Аман. Бар эми, эртерээк кел. Эрик кичинекейинен эле дилгир, зирек, эмгекчил өстү. Мектепти жакшы окуду. Тек гана мындан 3 жыл мурун ата-энеси жана кичинекей карындашы көчкү алдында калып, каза болгондон кийин көп иш анын мойнуна жүктөлдү. Чоң ата, чоң энесин байырлады. Курбулары сыяктуу жогорку окуу жайына деле тапшырган жок. Сырттан окуйм деп аракеттенип жүрөт. Ой, балдар. Ой, куржун кумду эшегин артып түбүн тесип коелу. Ал эшекти бош кое берип, тебейди айдап жөнөйдү. Тестен куюлган кум из калтырат. Ошол из боюнча кийин арык чабалы. Андан суу абдан шыраган. Бул илгертин ата-бабадан калган ыкма балдар. Кана, бол, көтөрүп сала койгула. Кана. Кана, алып келгиле. Алып кел. Оп. Көтөрүп ала. Бол. Кана. Кет, айдап жүрөгүле. Байке, мына быйыл кайрак жериңерге каалашыңарча өсүмдүктү айдасаңар болот. Бирок кантер экенбиз. Кымбатчылык байке. Мына жада калса мөңгүдөн түшкөн сууга дагы салып төлөп атабыз. Так түшүнбөйм. Биздин өлкө дүйнөдөгү сууга бай өлкөлөрдүн бири, туурабы? Ага карабай электр жарыгыбызды күндө өчүрүп атышат. Кымбаттатып да ийди. Ой, эл кыйналды байке, эл кыйналды. Жүрөгүбүзгө көк таштай тийди. Баары кымбаттады.
Yüreğin kımbat. Güyüçüm ayın andan kımbat. Bular kim günü ölü, kim sebepler? Mamleket başında turgan jana başçılar sebepler, başçı sebepler. Tuğra emес sayasi iş жүргүзгөнүндө da. El kıynaldı, kıynalıp ketti. Misalı, mаңдай тер ак эмгегиңен тапкан эмгеги, элдин эмгеги. Кайсы бирөөнүн чөлдөгүнө барып түшүп жатат. Анан кантип наразы болбойсуң, кантип күйбөйсүң? Жетінші апрель күні ертең менен келіншегим экөөбүз келіншегим боюндар болчу, ошону обследование кылайлы деп врачтарына барып жолугуп экөөбүз. Ошол жерден досум звонить этип калды дагы. Каяктасың? Биз площадка келдик деп. Сагынчы болбой эле уже эмелер чыга баштады площадьтан. Автомат ноктору, мынтык ноктору даңкылдап эле элдерибизди чу жакындап барсак автомат атат, кайра качасың. Шыл автомат жаңырдын огунда эле жагып атты автомат кишилерди карай эле. Ошол ок кишини тандабайт экен. Жанында Афганында служит эткен баланы. Афганда ок тийбеген бала ошол жерден келип каза болду. Анан жанында бала да, жанында досум Айлчиев Азиз, ал дагы ок тийди ага дагы. Ошондо ок тандаган жок эч кимди. Ошол каргашалуу күн 100ге жакын чыбыктай солкулдаган жигиттердин өмүрүн алып кетти. Өздөрүнүн аталарынан, инилеринен, бир туугандарынан айрылышкан. Кайгы муң жалпы жумурай журттун башына келип түштү. Сагынам. Өзүнүн бир башкача бир сонун жити бар болчу. Баламдын ушунчалык. Үйгө кирип келгенде саламдашып тургандан бетин тосчу. Сагынам. Түшүнмөй дагы киретпи деп ойлойм, бирок түшүнмөй мага кирбейт. Ошо өлгөндөн кийин бир эле жолу түшүмө кирген. Ошо дагы эле ак кекинге оронот дагы кан бойдон жүрөт да, ушул кан бойдон жүрөт. Ушундук бир эле жолу түшүмө кирди. Башка эч түшүмөдө кирел. Тугу сагынам, жүргөнүн эстейм, басканын эстейм. Ушул эне ада үчүн бизге аябай бала жоготуу
кыйын эле ушундай. Ошентип сыстап жүрөбүз. Айла жок. Баягы тирүү жан болгондон кийин чыдайт экенсиң. Саламалейкум. Hayrat kılınız. Hayrat kılınız. Erik balam. Tüylükü uçup gitti. Emnidek. Emnidek. Ay emnidek atası. Sabır kılınız. Ay emnidek. Sabır kılınız. Sabır. Allah. Sabır. Ay emnidek atası. Sabır kılınız. Sabır kılınız. Albatta өкүнүштүү. Негизинен жөнөкөй карапайым эл. Баягы эле мамлекетте кыйынчылык болсо карапайым элдин жолуна түшкөн. Баягы эле оорчулук болсо карапайым элдин мойнуна түшөт. Ушундай азапта дагы өлгөн житкен дагы, кырылган дагы баягы эле карапайым эл. Мен жанымда 40 күндөн кийин артына Белеков деген жигит каза болду. Башнок дегендерден ушу мен жалгыз эле чыктым да. Бир палатада элек ошо жигиттин жубайынын боюнда бар эле. Ошо өлөрдүн алдында күйөөсүнүн колун кармап ичине койгондо ошо комода яткан жигиттин көзүнөн тынымсыз жаш акты. Ошол өзүнүн артында калган туягы баласынын жашаса экен деп өзү ажүнөй кетип атып дагы сүрөй албады, эч кандай белги бере албады, бирок көзүнөн тынымсыз жаш агып атты. Ошол жигит өзүнүн баласынын ойногонун, күлгөнүн, өскөнүн көрсө болбойт беле. Татыктуу бир адамды бул коомчулукка тарбиялап берсе болбойт беле. Анын эмне жазыгы бар эле? Эмне кылды эле? Мен ошону көрдүм. Албетте көз алдыма тартылат. Же жанымда жаткан палатадан мен жалгыз чыктым. Азыр эле күлүп атып, 2 сааттан турсам жок, кайда? Үзүлүп кетти. Жаш эле го болгон. Жап-жаш жигит эле го сен. Сабыр кыл менин, буйрук экен. Жанымдагы баары өтүп кетти. А эмне үчүн? Жашаса болбойт беле. Эмне кылган жазыгы бар эле. Эмне кылган күнөөсү бар эле. Мамлекеттин келечегин, элдин келечегин көргүзө келген үчүнбү? Кимдин акысы бар бир адамдын өмүрүн экинчи бир адамдан алганга? Бир жараткандан башка эч кимдин укугу да акысы да жок. Эч кандай андай берилген да эмес укук. Демек биз уюткула эле экенбиз да. Уучубуз кур эмес экен да. Кандай шарт болсо да бизде чыныгы баатырлар бар экен да. Болгон, болуп келген, боло берет экен да. Ошо менен сыймыктанып, алардын баатырлыгына тазим этип, келечектен үмүт кыла аракет кылып жашашкана калды.
Борбор шаардын чоң ортосундагы аянтка эр азаматтарга арналган эстелик да орнотулду. Анда баатырлар өз өмүрлөрүн тобокелге коюшуп, кыргыз элинин келечеги адилеттүүлүк үчүн жүрөктөрүнүн акыркы соккулары менен ак кыраны ажыратып турушат.